Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Сокулук районуна караштуу Баян Антоновка айылы Кожомкул айылы болуп өзгөртүлдү. Аталган айыл Бишкек Кара Балта трассасынын боюнда жайгашкан. Ошол Кожомкул атабыздын арбагына Куран окутуп, айыл аксакалдарын, эл журтту чакырып Куран окутуп бата алалы деген даризде сапар тартып баратабыз. Билгенибизди, көргөндөрүбүздү дагы баяндап, маалымат берип турабыз. Биз менен болуңуздар. Алатоону мекендеген ак калпак кыргыз элинен илгертеден эле баатырлар, балбандар көп. Биз бүгүн мына ошолордун ичинен тарыхый инсаныбыз Каба уулу Кожомкулду эскермекчибиз. Анын эрдиктери бүткүл Орто Азияга белгилүү болуп, ар кыргыздын жүрөгүндө сакталды. Кожомкул 1888 жылдын 1-январында жарык дүйнөгө келген. Анын атасы Каба дагы атагы чыккан балбан болгон. Кожомкулдун балбандыгы бала чагында эле байкалган. 15 жашында күрөшкө чыгып, 45 жаштагы дасыккан балбанды жыккан. 16 жашынан баштап айылда аны күч жагынан бир дагы тең тушу жеңе албай балбан атала баштаган. Кожомкулдун физикалык жөндөмдүүлүгү таң калтырат. Бою 236 сантиметр, салмагы 164 килограмм болгон. Бут кийиминин өлчөмү 52, колунун баш бармагынын калыңдыгы 4 сантиметр, алаканынын узундугу 26 сантиметр. Ал чындап эле күчтүүлүктөн өзгөчө болгон жана салмагы 400 килограмм болгон өгүздү жаракадан сууруп алган. Кожомкул согуш жана тынчтык мезгилинде эле элинин жакшысы болгон. Ал коомдук иштерге дагы аралашып, өз айылында кедейлер комитетинин төрагасы, Кара Балта райондук жер бөлүмүнүн башчысы, айылдык кеңештин аткаруу комитеттеринде төрагалык кызматтарда иштеген. Кожомкулдун жеңиштери жана күчү кеңири белгилүү. Ал көтөргөн таштар, күрөштөгү жеңиштер эл арасында ооздон оозго өткөрүлүп, Кожомкулдун ташы деген ат менен белгилүү болгон. 22 жашында Арамза жайлоосунда 680 килограмм салмактагы ташты көтөрүп, жерге күч менен уруп киргизген. Бул таш бүгүнкү күндө Кожомкулдун ташы деп аталат. Кожомкул спорттук тармакта гана эмес, ошондой эле мамлекеттик кызматтарда дагы иштеп, ак ниет эмгеги үчүн эмгек кызыл туу ордени, Кыргыз СССР өкмөтүнүн Арда грамотасы менен сыйланган. Ал Октябрь революциясынан кийин чарбаларды курууга жана төптөөгө активдүү катышып, чоң салым кошкон. Кожомкулдун аты өлкөдө түбөлүккө сакталат. 1962 жылдан тартып балбандын элесине арналган күрөш боюнча эл аралык мелдеш өткөрүлүп келет. 1993 жылы Бишкектеги Ленин атындагы спорт ордосун Каба уулу Кожомкулдун атына которуу боюнча мыйзам кабыл алынган. Айылдын атын өзгөртүүнүн социалдык жана маданий мааниси жана таасири. Айылдын аталышын өзгөртүүнүн башкы максаты улуттук маданиятты, тарыхты, спортту жана кадыр-баркты көтөрүү. Кожомкул деп атоо элдин жалпы сый-урматын жана урпактарга болгон терең таазимин билдирет. Айылдын жаңы аты аймакта кыргыздардын тарыхы менен байланышын, ошондой эле улуттук идеологияны дагы чыңдоону жакшыртат. Мына ошентип Баян Антоновка айыл өкмөтү улуу муундардын, айыл аксакалдарынын жана айыл жаштарынын кеп кеңешине ылайык алардын макулдугу менен жалпы айылдын жыйынында Баян Антоновка айылын Кожомкул деп атоо чечими кабыл алынды. Эми Кожомкул айыл аймагы боюнча кыскача маалымат айтып өтсөк. Бул айыл 1960 жылдарда Баян Антоновка айыл аймагы деп түзүлгөн. Жалпы аянты 72.300 миллион квадрат метрди түзөт. Деңиз деңгээлинен 722 метр бийиктикте жатат. Айылдардын саны 1, жаңы конуштардын саны 8. Калктын саны бүгүнкү күндө 21.071 адамды түзөт. Кожолуктардын саны 4.441 адам. Калктын улуттук курамы 70% кыргыздар, 21% орустар, 1% өзбектер жана 8% башка улуттагы адамдар. Айылыбыздагы социалдык объектилер: 2 орто билим берүү мекемеси, 1 башталгыч билим берүү мекемеси, 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 2 бала бакча бар. Ал эми дене тарбия жана спорт жаатында жаштардын демилгеси менен курулган Кожомкул атындагы спорт комплекс, 1 стадион жана кичи футболдук аянтча бар. Сөз соңунда айылдын аталышын Кожомкул деп өзгөртүү бул анын тарыхын, маданиятын жана улуттук
ак баалуулуктарын сактоо жана өстүрүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Кожомкулдун аты кыргыз элинин жоомарттыгын, эрдигин жана биримдигин чагылдырат. Жаштарга анын эрдиктери жана эмгектери үлгү болуп, айылыбыздын ар бир ата уулуна сыймык берип, ички рухун арттырат. Урматтуу Кожомкул айылынын тургундары, анын ичинде жаштар жана улуу муундар Кожомкулдун изинен таанып, анын эрдиктерин улантуу жолунда күчтүү, өркүндөгө умтулган ынтымактуу айылды курууга чакырабыз. Жаштардын келечеги Кожомкулдай күчтүү болсун. Ушул айылда балбан балдар көп төрөлүп, өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн жалпы биримдикте алдыга кадам таштайлы. Токтоңасыр ата, Куран окутуп атабыз, Кожомкул айылы болбоду, Баян Антоновка. Ошондон улам сизге окшогон аксакалдар келип отурат, куш келипсиздер. Кожомкул атабызды көргөн инсансыз. Кандайча көрүп калдыңыз, кандай окуялар эсиңизде, ошол жөнүндө баяндап берсеңиз. Эми алдыңа айтайын, Кожомкул аксакал биринчиден менин атамдын тең тушу. Шоу өткөн. Анан ал киши рабочий дивизияга келип келген жок. Мен атасы өстүм. Мени эң биринчи маңдайыман сулап эркелеткен ошо чоң атаң Кожомкул аксакал. О өлгөндөн алган керек. Ал эсиме кетпейт. Кайрат кылыңыз, кайрат кылыңыз. Анан Эмал аксакалдын Совет өкмөтү орногондон кийин көп эле жумушта иштеди. Айыл өкмөтү болду. Ишенал аксакал молдо. Айылчы Ишенал деген катчысы болчу. Ошол экөө Жумалы районуна карап турганда барып келип жүрүштү ат менен. Анан ал киши кийин Карабалтага, Калин районуна которулуп жер боюнча иштеп калды. Анан кийин Ассаламу алейкум. Кандайсыз ата? Жакшы. Бияк Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудай жибе. Азыр ата, айта бериңиз ата. Андан кийин Сусамырда МТС болуп уюшулуп калды. Богословский деген бир чоң орус киши МТС'тин директору болуп иштеди. Анан ошол киши менен жана Совет айгырлардын көкүрөгүн ийинге салып көтөрдү деп уктум, бирок өзүм көргөнүм жок аны. Андан кийин жанагы Иванов болду, анан Эсен Караксакал болду, директор болуп алып куруп алар иштеди. Анан основной ошол жанагы биздин айылда турушун ал аксакал баласына той берди. Ошол той бергенде атын алып калдым. Анан ошондо эркелеткен. Ой, өлгөндөн алган кересимди. Анан колуман жетелеп алып, бос үйгө киргенде тамакка кошо ээртип кирип, ошондон насиптешмин деп айтып келем, бешигин жегем. Кожомкул атанын. Ошонун колтугунда отуруп бешигин жегем. Анан ошол жердеги аксакалдарды Азыр келем. Киши көп өтпөдү, аксакал. Ошол аксакалдарды эметип ал убакта эркек кишилер баштык көтөрчү эмес. Анан бос үйдөгү төмөнкү жаныштан келген, айылдан келген аксакалдардын, устукандардын баарын чогултуп берген. Анан алып барып үйгө барсам, апам ой, мунун баарын ким берди деген менен айттым. Кожомкул аксакал ушинтип маңдайыма сылап эркелетти. Анан ушуну чогултуп берди десем, үйдө отуруп ал киши ыйлаган. Алдыңа айтайын. Жанагы Кыргыздын атам өлчөсүн, атамдын көргөн өлбөсүн деген ушулга бала. Атам экөө чогуу жүргөн. Ошол үчүн эркелетип, ошол үчүн чогултуп берген турбайбы деп. Ошентип
Al Aksakaldın keşigini içken Nasipteş men. Sonun Atağın görek. Кандайсыз, жакшысызбы? Қандайсың? Жакшы, жакшы. Оразаны. Мынау қожаңқұл оқшаш екен ай. Қожаңқұл оқшаш екен ай. Рахмат. Сен балаң ба? Менин балам. Қожаңқұл оқшаш екен ай. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Жакшы ата. Азыр кичине эл отурукташып тынчтангандан кийин дагы бир сүйлөтпөймүнбү? Сиз эстеп туруңуз ага чейин кандай окуялар болгон? Киши көбөйүп кетти да. Анан дагы айтайын. Эми айтып турайын сизде. ошо жерден ошол үйгө алып баргандан кийин апа ыйлады. Анан Кожомкул Аксакал кайтыш болгондо Абылбек кабарга келди. Анан үйдө Муса чоң атам бар болчу. Балам эшикке чыкты дегенен чыксам Абылбек экен, Кожомкул Аксакал кайтыш болду деп анан кийин үйгө кирдим, ким экен деп. Анан айтсам Муса чоң атам ийне менен сайгандай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тойгор болсун. Рахмат. Ийне менен сайгандай я деп чочуган. Анан Кабарды укканда. Анан отуруп калды. Мен укпай калды деп кайта айтып атсам, сакалынан ылдый жаш торголоп атат. Атаң чоң атаңыздын. Муса чоң атам деп. Ой, жарыктык кайрат кылбайсыңбы десем, мени бир карап алып, силер адамдын баркын билгенче качан? Анагы төмөнкү жаман жалыш бир төлдү, бир чоң киши өлдү деп атат. Кыргыздын дөз өлгөндөн кимдин үйүшү бар дала. Мындай Кожомкулдай карлуу адам кайта Кыргызстанда болобу болбойбу? Бир Кудай билет. Мен ошо кыйлап атам балам деди. Ошол Муса деген айткан деп жүргөн ошол сиздин чоң атаңыз турбайбы? Биздин чоң атабыз, Мусанын сөзү деген ошол. Мусанын сөзү деп айтылып жүрөт. Ошол айтылат. Мусанын сөзү деп айтылат. Анан Кожомкул Аксакалды Казакстанга тойго балбанга салабыз деп алып барат экен. Жана ат көтөргөн ошондон башталат. Ассаламу алейкум. Аты баспай калып, атын Сузамылыктар сыйлап төргө өткөзсүңөрбү? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. анан атты ошондо жетелеп барган, тиги байлар бастырып алып кетип калып, анан кийин жетелеп баргандан арданып көтөрүп барган, жамбашка салып, боюңа салып көтөргөн эмес алды. Жамбашка салып. Жамбашка салып көтөргөн. Каяка барганда дедиңиз? Казакстанга. Аны уккам. Андан келатканда казактар мынау тиги Суусамырга жайлайт. Жайлат экен. Ошол жерден бай чакырып Кожомкул Аксакал жолдоштору менен келип конок болуп кетсин деп чакыртат. Чоң атаңдын аты ошондон баштап көтөрүлгөн элге. Мен уккандан ошондон анан ошол жерден конуп ал тайын соебу, коюн соебу коноктойт. Анан кетип баратканда бир жаш келин жүрөт дейт, ошого балам жок эле, муну балалуу болобу деп жаңы үйлөндү элем, батаңды берип кет деп батасын алыптыр. Анан кийин ошол бала келип Кожомкул Аксакалдын үйүнө келип батасын алып кеткен деген сөз бар. Аны мен билгеним жок, анды бала келсе. Мен ошол чындыгын эметкенде мен де жетим өстүм да, 3 жаш кезимде атамды рабочий дивизияга алып кетти, ошол ойдон келген жок. Анан да бир 2 иниси менен алар согушка кетип келген жок. Анан ошолорду угуп эметип жүрчүмүн. Жакшы. Айылдын аты Кожомкул болуп аталып калышына кандай мындай Аны көз карашты болдуңуз? мына үйдөрдөгү айылга спорт зал ачылды. Спорт залда колума микрофон тийип калды. Анан ошол жерде айыл өкмөтүнүн ким бар эле Ташынын уулу. Ошолорго айттым, алдын айтайындар. Айылыбызда спорт залы ачылып атат, бул жакшы. Анан айылыбызды бүт эле орустун аттары болуп кетиптир. Военный Антонду билген деле киши жок экен. Кожомкул Аксакалдын атына которуп алсак кандай болот? Ошону аракет кылып көрбөйсүңөрбү? Ошондо эле демилгелеп айткан турбайсызбы? Ошону Kocamkulak
балбаны жалпы эле эмес, орда шилдердин баары билет балбандыгын. Казакстанда, Алматыда казактын балбаны, балбан чолок дейбиз биз кыргызча, алар балбан шолок дейт. Балбан чолок менен бийлегичке чыгып, ушу балбан чолокту жеңген биздин Кожомгул атабыз. Балбан чолоктун аты, ысымы Алматыда спорт сарайына берилген. Ал эми Кыргызстанда болсо Кожомгул атабыздын аты бияка берилип атат. Өгөн балбандын. Бирок биздин атабыз жеңген жеңиштер. Эми Кожомгул атанын элдиктери, эбегей күчүн айта кетсек өтө көп. Мен бир-эки болгон нерселерин айтып кетейин. Биздин акын жазуучулардын баалап, сындап айтып кеткендери. Илияда, Одиссей келсе де Кожомгулдун билегине тең келбейт деп Шайробек Дүшеев атын жазып кеткен. Не деген керемет да. Ал эми Байдыда сармо коюп болсо, тоодо төрөлүп дейт, тоо коюнда өсүптүр дейт. Ашууларды аралап ат көтөрүп өтүптүр дейт. Эмне деген сын берилген Кожомгул атабызда. Ал эми 70-жылы Ал Токонбаевга жазып кеттир, жалган күнөө менен Кожомгул атаны түрмөгө камап коюшат. Түрмөгө камап койгондо Ал Токонбаев жазыпты дейт. Азыркынын манасы дейт, Кожекемде келиптир дейт. Парашанын түбүнөн дейт, барыкта орун бериптир деп Ал Токонбаев жазыптыр да. Эми бул эмне деген керемет, эмне деген сын, анткени биздин Кожомгул атабыздын балбандыгын үчүн бул жерден аябай сындап кетишкен. Бу жерден Кожомгул атабыз бир гана ал балбан болбостон, ал тарыхый инсан катары калыптанып калды. Бул тарых инсандыгын илимдер изилдөөнүн негизинде такталган. Совет өкмөттөрүнөн кийин Кедейлер комитетинде башчы болуп иштеген, андан кийин айыл өкмөттө иштеген, Кайырмада иштеген, Суу Самыр айыл өкмөтүндө, Көкөмөрөн айыл өкмөтүндө башында турган, аягында фермага жетекчи болуп пенсияга чыкканда өмүр өткөнчө ушул жакта эмгек кылган. Эми бул китебин жазганда тарыхый инсан бул. Кечирип коюңуздар. Китепти жазганда илимдердин доктору Койчуманова Чолпон деген кыз, анан өз үстүнө Суу Самырлык кыз Сапарбекова Аксан экөө китебин чыгарган. Илим негизинде жазылган негизинде Кожомгулдун өмүр баянын, балалык кезин, балбандыгын, андан кийин Кожомгул атанын ишмерлигин көрсөткөн. Бул илимдин негизинде далилденип, китеп бетине түшкөн, тарыхый инсан болуп кала берди, калыптанды. Бул жогорку окуу жайларында окуу Куран катары азыр баары колдонуп жүрөт. Ошондой эле мектептердин арасында баардык жерде таратылган китеби. Бул деген бул эң чоң нерсе. Биз билебиз, көрүп атабыз, Кожомгул атанын ысымы өмүр бою кала берет. Кийинки муундарга үлгү болот. Мен ойлойм, ушул эми Кожомгул айылы ак жолтой, ырыс кешиктүү, келечеги кең. Ушул жерден мен деген Кожомгул атага окшогон балбандар чыга берсин, тарыхында чыга берсин. Кожомгул айылы менен куттуктайм баарыңызды. Рахмат. Ассаламу алейкум, андан ардактуу замандаштарым. Асылдардын абалты бүгүн да арбагын коздоп жатканың. Бабалар кыргыз улууга мына байыртан жазгандой тасмалын. Андан ардактуу кыргыз эл менен бүгүн да амандашып той жатканым. Эдиги Суу Самырдын көлүндө санатын айтсам дастан жер, батырлардын эчени баяндуу болуп жаткан жер. Суу Самырдын суусу санаттуу болуп аккан жер.
дагыдай жаткан жер ошол карттарыктын баяны ак калпак элде көп болот мына асылдардын даңараны ошол жакшылар менен жалпыга мына кыргыздын кеткен топ баяны аландыктан баарыбыз жашыбыз менен карыбыз улуулардын айтпасак анда эле болот жаңылыш аландыктан агайын кожомкул атам туурады кошуурга салайын анткени улуулардын жомогу эстебесек болобу бабалардын мурасы балдары үчүн жогору бүгүн да аксакалгара чогулуп ак бата менен куранды окуп жаткан балыбыз улуулардын айтпасак улутка болот жаңылыш аландыктан агайын абалкынын санатын бүгүн ак калпак элге салайын кабанын уулу кожомкул асыл киши болуптур көрөнгөгөн өнөргө жакын киши болуптур эң аты билегин коргогон баатыр киши болуптур сүйлөсө сөзгө карагачан чечен киши болуптур ардын кыз менен абелге бекем киши болуптур жеңиштин туусун далайга сайган киши болуптур атагын кыргыз калкынын алыскы казак оруска жайган киши болуптур кармаса кыйла чекмеген ал балбанда киши болуптур киргизде паттууддин жагында көзү түшкөн кожомкул нече асылдардын ыр болуп сөзү түшкөн кожомкул болду согоскон кулганаган акындар дагы ырдаган кожекем келет экен деп олтурган кыргыз сыйнаган баатырдыкын карачы баяндап берсе тыңдаган баландыктан бүгүн да аксакалдар чогулуп карындары касиет сөз баштаган маалында улуулардан көрөнгө көч баштаган маалында болду кем куран окушуп кеп баштаган маалында улуулары кадырган төр баштаган маалында кыргызкысын өлүтүн бак кылып турган маалында көңүлдөрдүн баарысын шам кылып турган маалында кожокемдин касиет ырдарын бүгүн санады ырдалып турсун ягында андыктан бүгүн карачы дедиги кожомкул кыргыз балбана ак калпак кыргыз калкына ыраазы болсун арбага дедиги казактардын кырында казактардын боюнда кажы мукан балбанды көргөн экен кожомкул баатырлыгын кыргыздын берген экен кожомкул беттешем деген далайын жеңген экен кожомкул бирок ыйбаалык менен ыйманга баткан экен кожомкул нече баатырлардын баатырын чапкан экен кожомкул азыр суусамырдын төрүндөгү суй салып бейиштей жерге суналып азыр бир жаткан экен кожомкул. Ата жанагы окуяны эстедим деп атпайсызбы, ошону айтып бербейсизби? Малат жөнүндө жанагы айтып атпайынбы, чоң атаңга ачып болгондо ийдемде кайганда чөчүлүр. Ошол Муса чоң атабыздын Азотөр деген аты бар экен. Азотөр деп. Анан суусамырда жожуректин ичинде суу жарма деп коет. Ошол эмесинде эки жоонун ортосунда кичинекей мал киргизип камаган жер бар экен. Üzgerkiler rahatsızlıkla şansı karmaşı var. Hani o boğuluk salat arkan boynuna. Hani hiç kim karmayaldı yani toptu yarıyla kaçıp görüyordu değil ki kişilerde emekteyle. Yani o kaçıp görüyordu. Yani arkandan uçu onun kulaksa kalma olma tiyip kaldı. Anan keyin tiyip kalganda tura kalıp tattı da artla bitti çok fazla taşlı emesin. Satkanda attın boynu vurulgan yok. Olan puldun dölenkeygen yok. Kılarkan bıçak bilen eske değişilip alıp ketibedi degen. Üzülüp ketti degen. Eki güç ten gelgen. Dep mesela çok atamaytçı. Mana eki güçtün ten gelgen. Attın boynu vurulgan yok. Teyimden dölenkeygen yok. Anan ötügünün tamamı taşlı üstünde kaldı de. Sıyrıldı. Çurkap baratkan at. Çurkap baratkan at da at toktağın yok gitti de belki jığılbayla turup kaldı arkamda kanlagan değil. Al arkanda bışkı arkanlar da joğun. Kıl arkan. Joğundu. Ebe kıl arkandı bışak ya. Onda arkanda var.
Ana ошону айтып жүрүшсүн. Ana ошо жанагы Муса Тамдын ал кишинин кадыр баркын билгени үчүн ыйлап атат да. Ооба да. Айтып атпайм, сакалдан жаш кыргылып атат. Ой аксакал, эми кайрат кылбайсыздар, мени оңуроюп карап, силер адамдын баркын билгенче качан деп эле айтып атпайбы? Кыргызстанда кайта койгон пул төрөлөп али кыргызайлар. Мен Кыргыздын дөбөсүнүн өлгөнүн ыйлап атам. Билген кишиге, билбеген кадырын билбеген кишиге төөлдү. Кадырын билген кишиге төөлдү деген. Ана мен айтып атам, силер адамдын баркын билгенче качан деп. Мага айтып атат. Билген кишиге. Кыргыздын дөбөсү билбеген кишиге төөл. Siz Кожомко атабызды жана көрүп билип жүргөндө канча жашта болуп каласыз? Канча 38-жылкысыз сиз, 38-жылкы. Аталганда ушул где-то 50-жылдар болуш керек. 11-12 болуп калган десим болуш керек аталганда. 55-жыл каза болбоду дейм. Ал анда Сиз уже өспүрүм болуп калган кезиңиз. 17-ге чыгып калган кезиң. Чоңоюп калган. Чоңоюп, анда арам немесин билип калган. Урматтуу көрөрмандар, мынакей ушундай Токтор Асыратов окшогон биздин аксакалдарыбыз бар, Кожомко атабызды көргөн. Дагы деле көрдүңүздөрбү? Бул эмнени билдирет? Бул Кожомко атабыз кечүү жакында эле айтып турам го, 1955-жылдары гана өткөн киши, тарыхын эртерээк жазып калышыбыз керек, сактап калышыбыз керек деп мына ушул кишилердин айтканы мына факт болот, документ болот бизге. Көрүп бизге айтып деп туруңуз, буюрса байланышып туралы. Эстегендерди айтып берет. Жарайт. Ана уккан сөздөрдү эми ал көбүрө апыртып айтат экен, көбүрө мен укканды көп айта бербейм, көзүмдү көрүп. Өз көзүңүз менен көргөндү айтып атпайсызбы? Көргөндү айтам. Уккан сөздөр көп эле айтат. Туура. Жанагы